4 класс кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы ден соолук. Сабактын максаты жаңы тема менен таанышып, жаңы маалымат ала аласыңар. Түшүнүктөрүңөрдү айтып бере аласыңар. Эске тутууңар, ой жүгүртүүңөр, сөз байлыгыңар, сүйлөө кебиңер, билгичтигиңер өнүгөт. Оройлуктан алыс болууга, сылыктыкка, бири-бириңер менен ынтымактуу мамиле жасоого, адептүүлүккө тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, жылмайган быйтыкчаларды көз алдыбызга элестетебиз дагы, жүзүбүзгө жылмаюу тартуулоо менен сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү тема боюнча балдар, азыр силерге видеоролик көрсөтүлөт. Иммунитет деген эмне? Иммунитет организмдин ар кандай ооруларга, вирус, бактерияларга каршылык көрсөтүү жөндөмдүүлүгү. Ошондой эле организмди тышкы чөйрөдөн кирген заттардан коргоп жана каттайган клеткаларды жок кылууну көзөмөлдөп турган система. Тубаса иммунитет жана кийин пайда болгон иммунитет болуп экиге бөлүнөт. Тубаса бул адамга түйүлдүк кезинде эле апасынан өтөт. Ал эми кийин пайда болгон түрү адам ооруга кабылганда эмдөөдөн улам пайда болот. Иммунитеттин маанилүүлүгүн баалоо өтө оор. Анткени ал адам организминдеги биримдикти сактоодо жападан жалгыз ролду ойнойт. Биз күн сайын, мүнөт сайын организмдин ичиндеги жана тышкы чөйрөдөн кирген ар кандай микроорганизмдердин чабуулдарына чалдыгып турабыз. Мындан тышкары, адамдын организмине ири көлөмдөгү башка заттар дагы кирет. Мунун баарын иммундук система жөнгө салат. Иммунитет дайыма бир калыпта иштесе, анда организмге коркунуч туулбайт. Башкача айтканда, адам инфекциялык, аллергиялык, аутоиммундук ооруларга чалдыкпайт. Жогоруда айтылгандай, адам вирус жана башкалардан иммунитети аркылуу коргоно алат. Иммунитетти жогорку деңгээлде көтөрүүчүлөргө кызыл калемпир, сарымсак, сабиз, буурчак, ит мурун, чычырканак, карагат, жаңгак, имбир, деңиз капустасы, брокколи капустасы, ашкабак, апельсин кирет. Ошондой эле мөмө жемиштерди көбүрөөк жеп, организмди түрдүү витаминдер менен камсыз кылуу зарыл. Белокко бай болгон сүт азыктары. Мындан тышкары чөп жайлар дагы иммунитетти көтөрүүгө салым кошот. Элдик медицинадагы пайдалуу чөп жайлар ромашка, женьшень, эхиноцея жана зверобой. Тамак аштын курамына пробиотиктерди кошуңуз. Пробиотиктер адам ичегисинде жашаган пайдалуу бактериялар. Пробиотиктери бар тамактар йогурт, сүт азыктары жана башкалар. Пробиотиктери бар тамактар ротавирустук жугуштуу инфекциялардан коргойт. Баланын жеткиликтүү уктоосуна маани бериңиз. Туура уйку дени сак иммунитет системасынын кепилдиги. Физикалык көнүгүүлөр организмдеги клеткаларды көбөйтүүгө жардам берет. Мындан сырткары машыгуунун баланын ден соолугуна пайдасы өтө көп. Баланы тамеки түтүнүнөн коргоңуз. Тамеки түтүнүн жыттаган балдар бронхит, кулак оорусу, астма жана башка оорулар менен көп оорушат. Кичинекей балдар бат-баттан дем алышат, натыйжасында токсиндерди чоңдорго караганда көбүрөөк бөлүшөт. Ошол себептен тамеки түтүнүнөн баланы сактоо өтө маанилүү. Кийинки видеороликте азыркы мезгилде дүйнө жүзүндөгү көйгөйлүү маселе болуп турган коронавирус оорусун алдын алуу жөнүндө жана кантип жуктуруп албоо, сактануу жолдору менен тааныша кетели. Бардык өлкөлөрдө эле биздин мамлекетибиз да коронавирус илдети менен күрөшүп жатат. Абдан жөнөкөй жолдор менен коронавирустун таралышына бөгөт коюуга болот. Ал үчүн төмөндөгү 14 эрежени сактоо зарыл. Булар өлкөбүздүн бардык жарандарын коронавирустан сактайт. Колдоруңузду тез-тез самындап жууп туруңуз. Жөтөлүп чүчкүргөндө оозуңузду, мурдуңузду бир колдонуучу кагаз менен жабыңыз. Колуңузду мурдуңузга, оозуңузга жана көзүңүзгө тийгизбеңиз. Өзүн оорулуу сезген адамдардан жок дегенде 3-4 кадам алыс туруңуз. Чет өлкөгө болгон саякаттоолоруңузду артка жылдыра туруңуз. Чет өлкөлөрдөн жаңы эле келген болсоңуз, алгачкы 14 күнүңүздү үйдө өткөрүп, конок кабыл албай өзүңүздү изоляция кылыңыз. Изоляциядагы адамдын жанына маскасыз кирбеңиз. Жатып турган жериңизди бат-бат желдетип туруңуз. Күндө колдонгон эшик туткучтарын жана башка буюмдарыңызды бат-бат сүрүп туруңуз. Бет аарчы майлыктарды чогуу колдонбоңуз. Кийим-кечектериңизди 60-90 градустагы суу менен жууңуз. Кол берип кучакташып учурашуудан качыңыз. Жакшы тамактанып жетиштүү уктаңыз.
Табыңыз ысып тумоолуп калганыңызды сезсеңиз, маскасыз сыртка чыкпаңыз. Кары-картаңдарга жана жүрөк оорусу барларга жакындабаңыз. Дене табыңыз көпкө чейин түшпөй, кургак жөтөл менен дем алууңуз оорлошсо, маска тагынып тезден бейтапканага кайрылыңыз. Тобокелчиликке барбайлы, керектүү шарттарды аткарып, жогорудагы 14 эрежени сактайлы. Унутпаңыз, бул эрежелер коронавирус илдетинен баарыбызды сактайт. Бул видеороликтерден бир аз да болсо жеткиликтүү маалымат ала алдыңар деп ойлоймун. Ошондуктан балдар, ден соолугубуз сак болсун, эч качан оорубайлы. Эми андан ары сабагыбызды уланталы. Китебибизди ачабыз. 128 бет, 1-көнүгүү. 1-көнүгүүдө сөздөрдү кайталагыла, сүйлөм түзгүлө деп турат. Биз жаңы сөздөр менен таанышабыз дагы, сөздөрдү кайталайбыз. Азыр өз алдыңарча жаңы сөздөрдү окуп, орусча жана кыргызча айтылыштарын ичиңерден кайталап окуп чыккыла. Андан кийин 2-көнүгүүнү карайбыз балдар. 2-көнүгүүдө жактайбыз. Китепте өзүңөр көрүп тургандай эле сылык түрү жакталып турат. Сиз чүчкүрдүңүз. Ал эми калган бош сызыкчаларды толуктап жактайбыз. Андан кийин ошол эле жанындагы 2 жагын карайлы. Бул жерде 3 жак. Ал жөтөлдү деп жакталып турат. Андан ары 1-2 жак жана сылык түрү жакталбай турат. Мына ушуларды толуктап жазабыз. Кийинкисинде мага суук тийиптир деп жебе менен көрсөтүлүп жазылып турат. Калган бош сызыктарды толуктап жазабыз. Андан ары 3-көнүгүүнү карайбыз балдар. Бул жерде текст менен иштейбиз. Баарыңар китепти карап, көңүл коюп окула. Жазгүлгө эмне болду? Жазгүл эти ысып, чүчкүрүп, ооруп калды. Тамагы аябай ооруп, жөтөлдү. Апасы аны дарыгерге алып барды. Дарыгер Жазгүлдү көрүп, дары жазып берди. Ага суук тийиптир. Жазгүл 1 жума үйдө жатып калды. Курбулары күнүгө телефон чалып, Жазгүлдүн ал жайын сурап турушту. Мээрим менен Диана өтүлгөн темаларды, тапшырмаларды айтып берип турушту. Жазгүл мектепке келгенде сабактарынан кыйналган жок. Эми балдар, ушул эле текстте астында суроолор турат. Мына ушул суроолорго жооп беребиз өз алдыбызча, Жазгүлгө эмне болду? Дарыгер эмне кылды? Кимдер ал жайын сурап турушту? Окуусуна кимдер жардам беришти? Силер курбуларыңарга жардам бересиңерби? Мына ушул суроолорго жооп беребиз балдар. Ушул көнүгүүлөрдү балдар, 1-көнүгүүнү жаңы сөздөрдү дептерибизге жазабыз. 2-көнүгүүнү мен жана башында айтып өткөндөй кылып жазып, аткарып, ал эми 3-көнүгүүдө суроолорго жооп беребиз. Мына ушул көнүгүүлөрдүн баарын жазып, аткарып, анан WhatsApp аркылуу тартып мага жөнөтөсүңөр. Ошол боюнча мен силердин баалап баа коёмун. Эми балдар, мен силерге үйгө тапшырма берейин. 130 бетте 4-көнүгүү. Берилген этиштерди жактагыла. Балдар, барыңар китепти карайбыз. 1 сүйлөм. Мен кыйналган жокмун. Этиштер кыймыл аракетти билесиңер, балдар. Андан ары улап толуктап жазасыңар. Ал эми көптүк түрүндө алар кыйналышкан жок деп жазылып турат. Мына ушул сыяктуу кылып этиштерди толуктап жазабыз. Кийинкине карайбыз балдар. Берилген этиштердин терс формасын жасагыла. Мен чүчкүрүп жатам. Жана жанында мен чүчкүргөн жокмун деп турат. Демек, бул этиштин терс формасы. Мына ушул сыяктуу кылып толуктап
берилген тапшырманы жазабыз. Ошону менен балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эч кимибиз оорубайлы. Ден соолук байлыктан кымбат. Саламатта калгыла.